Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Назгүл. Окуу дигиталь. Тез окуудан тез окуу. Бүгүн 10-чу сабак. Бүгүн биз көз талаасын кеңейтүү жөнүндө кеп кылмакпыз. Ага мен ар кандай техникаларды түрүн чогултуп, бир видеого даярдап койдум. Келгиле, аны эмесе чогуу көрөлү. Көңүлүңүздү жайгарып, көңүлүңүздү, оюңузду топтоп, жакшынакай болуп даярданып, окуучу китебиңизди ортого коюп, же болбосо мурда электрондук вариант болсо, аны мурда принтерден чыгарып, даярдап коесуз. Андан кийин окууга биринчи көнүгүүлөр. Кантип көрүү талаасын кеңейтебиз? Даярдап алган болсоңуз, анда кандай кылып кеңейтебиз, кандай кеңештер бар, кандай окуунун түрлөрү бар. Келгиле, сабагыбызды улантабыз. Эң биринчи кыскараак сөздөрдөн баштайбыз. Мынакей жаз деген эле сөз чыгып калды эң үстүндө. Бул жерде кичинекей эле бир сөздү тез эле окуп койгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Көбүбүз эле бул сөздү тез эле окуй алабыз. Ушул сыяктуу эле узун сөз болсо дагы, ушу жаз деген сыяктуу эле бизге тааныш болуп, бир көргөндө эле тамганын баарын карап отурбайбыз дагы, автоматтык түрдө бул бир сөз жаз экенин түшүнүп атабыз. Жаз. Бул жазуубу, же жаз мезгилиби, же көңүлүңдү жазбы, Кеттик, окуй баштайбыз. Сөздөр чоңое баштайт, талаа, көрүү талаасы кеңейе баштайт. Жаз айында коштардын, карасаңар, чоңое баштады, сайраганынан эртең менен ойгонуу керемет экени баарыбызга маалым. Келгиле, эрте туруп, китеп окуп, көңүл жазалы. Жактыбы? Дагы бир жолу кайталайм. Муну өзүңөр өз алдыңарча тез окуп койгонго аракет кыласыңар. Тез убакыттын ичинде чоңойтомун. Окуса болот бекен? Мынакей, кайрадан кеттик. Жаз болсо, жаздан улантабыз. Көз көнүп калат. Макул, бул электрондук түрү болуп, муну кантип өз алдынча жасайбыз, көргөзүп беремин. Мындай эле кылып электрондук болгондо сөзсүз бул ыңгайлуураак, көздү көнүккөнгө. Өз алдынча китепти даярдап аласыз дагы, мындай жардамчы кагазчаны жасап аласыз. Мурдакы даярдап алган материалга А4 форматында болсо, А4 форматында кагаз даярдап аласыз. Эгерде бул китеп болсо, китептин көлөмүнө жараштуу, туура келген кагазды тандап аласыз да, андан мындай ортосунан 3 бурчтукту кесип аласыз. Такыр баракчаны бөлүп салбайбыз, ортосунда 3 бурчтукту алып койдук да, мындай кылып тексттин үстүнө коюп аласыз. Мынакей, азыркы мен көргөзгөндөй балаты чапайды болду. Мына тездеп көрүү талааңызды кеңейтип атасыз. Же тескерисин да кылып көрсөңүздөр болот. Мындай көнүгүүлөрдү мектеп окуучуларына дагы көп колдонсок болот. Кичинекей балдарга дагы көп ушунча кызыктырып, китепти баштагандан кийин акырына чыгарбай койбосун деп, ар кандай ушундай көңүлдүү көнүгүүлөрдү кошуп алып сабак окутса дагы кызыктуу болот. Карачы, мындай эле текстти балатчаны коюп койсок, арасынан кээ бир эле сөздөр көрүнүп калды. Окуй аласыңбы? Түшүнсө болот бекен текстти? Ар кандай көнүгүүлөрдү, ар кандай ойлорду кошуп алып колдонсо болот. Кийинки видеобуз чогуу көрөбүз. Бул жакта дагы кайра мурдакы даярдап алган материалыңызга байланыштуу, ошого чак келген түстүү, ошол кагазыңыздан айырмаланып турган баракчаны аласыз. Негизи катуураак кагаз болсо дагы жакшы, картон.
Анан мындай кылып кичинекей форманы дагы жасап аласыз. Мен чийип атканда көрөсүздөр. Мынакей. Анан ортосундагы терезече кылып, ортосундагы төрт бурчтукту кесип таштайсыздар. Мен атайын ушул өңдү тандап алдым. Жашылды. Себеби ак кагазда кара өң менен жазылган болсо, тамгалар бул аябай эле күйүп турган өң деп айтсам болот. Бул жашылды. Мындан айырмаланып турат, аябай эле жакшы көрүнүп калат бул терезечени ачып койгондо. Азыр мынакей кесилип бүткөндөн кийин эмне болуп калат экенин чогуу көрөбүз. Мындай төрт бурчтук кылып кесип алып таштабайбыз. Такыр алып таштаганга болбойт. Кенде кылып алып ачылып, жабылып тургандай кылып, аны дагы башка көнүгүүлөргө дагы колдонсо болот. Бирок азыр бул терезени эле колдонобуз биринчи. Мындай кылып коюп койдук дагы, мынакей тексттин үстүнө коебуз дагы. Мынтип ачып, биринчи терезечеден экинчи терезеге секирип окуйбуз. Бул дагы тез окуунун бир техникаларынын бирине келет. Кийинки техникабыз, бул дагы абдан кызыктуу бир техникалардын бири. Оңой, үйдө бар нерселер менен дагы буларды жасап алып колдонсок болот. Келгиле, улантып чогуу көрөбүз. Даярдап алган мынакей материалыбыз. Муну мындай фолияга салдык дагы, чийип алдык. Кагаздын баарын, китептин баарын чийип салбайбыз. Мындай кылып секиртсек дагы болот. Кагаздан берки мурдакыдай кылып көпү бар болуп жасап отурбайсыңар. Фолияны кийгизип коюп туруп, үстүнө чийип эле жасап алдыңар. Же болбосо жанакыдай үч бурчтукчаны дагы үстүнө чийип алсаңыздар болот. Бул фолияга салып алгандан кийин, файлга салып алгандан кийин биз аны ошол эле техникага колдоно бербейбиз. Анын дагы башка түрлөрү бар. Мындай кылып, мынакей карап турсаңар, бул жерден ушул ортосунан чийип алган жерибиз менен колубуз менен мындай кылабыз. Узарып калган баракчаны мынакей ортосунан кылабыз да, баарын бир карап, текстти бир карап окуп кетебиз. Ошондо да тездейт, ыңгайлуу болот. Бирок биздин максатыбыз эмне? Жөн эле тез эле окуп салуу эмес. Бул жерден аны түшүнүп да чыгуу керек. Ошол себептен жөн эле тез окуп салууга шашылбайбыз. Анын кандай кылып, кандай сапатына карайбыз. Жай болсо дагы түшүнүп окуп, китептерди баштаган соң акырына чыкпай койбой, акырына чыгарып, маани маңызын түшүнүп чыгуу. Андан кийинки дагы бир техникабыз. Бул жакта дагы азыр эле мен көргөзгөн файлга салып алгандан кийин дагы бир техникасы бул жерде. Аны кандай кылып колдонобуз? Салып алган эле текстиңерди эми мындай кылып колдоно баштайсыңар. Мына карасаңыздар, бул жакта бул фольгабыз. Азыр эки колду колдонсок, бул жактан бир эле колду, бир кол менен бир четин басып турабыз тайланып кетпеш үчүн. Эми көп жактардан, башка жерлерден дагы ошол техниканы көрсөңүздөр керек. Бирок кээде ушул биздин сөймөйүбүз менен чыпалагыбыз тексттин башынан аягына чейин жетпейт. Кичинекей балдардын колу да жетпейт ушундай барактарга. Ошондо ушуну кичирейтип берип коебуз дагы. Ортосундагы бир-эки сөздү окуганда эле баардык бир сапты бир алып кеткендей кылып үйрөнө башташат. А эгерде кичирээк китептер, текстти да кичирейтип берип койсоңуздар, анда сөймөйдөн чыпалакка чейинки ушул жерден көлөм менен эле окуп кетет. Же болбосо чоңойтобуз. Бармак менен сөймөйдү алып, өтөдөн ылдый карай окуй беребиз. Кызыктуу мындай техникалар көп. Андай кагаз жардамчыларды көп эле жасап алып колдоно берсе болот. Улам баарынан тажай баштайт балдар. Кээ бир окуучулар баары эле окугум келбейт,
муну эмне кылам дей баштайт да. Адабий китептерди эле келип окуп бүт десе окуп бүтпөйт. Анда ошондо ушундай техникаларды колдонуп балдарды кызыктырып китепти же аңгемени акырына чейин окуганга көндүрсө болот. Кийинки видеобузда бул жакта дагы бул ак кагаздан айырмаланып турган дагы өзүнчө кагазды алдык дагы. Анда мындай кылып ага дагы көлөмүн тууралап алдык. Жанакыдай кылып 4 бурчтуктай кылып эле даярдап алабыз дагы. Могул жерден окуган китептин сабына жарашабы же тексттин бир эле сабы, ошонун көлөмүнө жараша мындай ички сызыкчаны кесип бөлүп алабыз. Алып таштайбыз. Мынакей. Андан кийин балдар адашып өйдө-ылдай жыла бербеш үчүн текстти мынакей. Ушу менен ушинтип баттан жылдырып кетесиңер. Мен тексттерди кантип жылдырып аттым эле силерге. Ал электрондук варианттары жакшы, кызыктуу болот. Бирок баарыбыз деле андай кылып андай техниканы же сабак учурунда балдарга ошо техниканы коюп бере калып колдонуу мүмкүн эмес. Же болбосо китепти окуп жатканда китепти электрондоштура калуу дагы дайым эле мүмкүн эмес. Болгон колуңарда турган материалга ушундай кичинекей окуу жардамчысын кесип алып, китептин ичине да салып коесуңар. Аны жаап койсо дагы жакшы. Колдоно бересиңер. Ортосунда келген барагыңардын ортосуна коюп койгонго да жакшы. Анан азыркыдай кылып саптарды ээрчүүдө жакшы мүмкүнчүлүк берет. Бирок азыр дагы бир жерди көрсөтөмүн. Өзүңөрдүн китептин жазуусунун көлөмүнө да карасаңыздар кандай көлөмүндө болуп атат. Эгерде китептин жазуусу эң майда боло турган болсо, мындай болуп. Китептин жазуусу майда болуп калды, артында турган текстти мынакей чоңураак кылып, атайын чоңойтуп жазып койгон, тезирээк окулат, көзгө көрүндүүлүгү да жакшы болот. Бул жерде майда жазуу болгон үчүн бир бул сапчанын ичине 2-3 батып калды. Ал деле туура. 1-2 чогуу алып кетсе деле болот. Тезирээк окуш үчүн, тезирээк түшүнүш үчүн, балдар бул саптан артка аттап кетпеш үчүн, кайра артка кайрылбаш үчүн, же болбосо муну жылдыра баштаганда үстүнкү саптар жоголо баштайт. Ошол жоголуп кеткенге чейин тез жетишип окуп калуу керек. Ошого дагы бул техника жакшы техникалардын бири. Мынакей жылдырып окуп кете берет. Кагазыбыз жумшагыраак болуп калган бул жакта. Эгерде картон катуураак кагаз колдонсоңор мындай болбойт. Мынакей жеткен бараңыздан токтогон жерден мынтип бүтүрүп коесуздар. Бүгүнкү болгон жаңылыгыбыз ушул. Эми азыркы мурдакы мен силерге көргөзүп кеткен бул балатычаны муну кантип өзүбүз жасайбыз деген сабак болчу. Өзүңөрчө мындай сапчаларды жасап алганды үйрөттүм. Эми мынакей мындайларга өзүңөр сөздөрдү улантып апа деп башын баштап койсок, андан кийинки көнүгүү апа менен байланыштуу сүйлөмдөрдү түзөбүз, мындан узарта баштайбыз. Мынакей бул тексттин ичине дагы мындай кылып жетишсе болот экенби? Болот экен. Көрүү талаасын мындай кылып кеңейтсе болот экен. Окуп жетиштиңерби? Окуп көрөбүз, тездейбиз. Жетишсе болот экен. Акырындан окуй берсеңиздер болот, ушинтип көнүктүрсө болот. Мындай кызыктуу көнүгүүлөр абдан көп. Бүгүнкү сабагыбыз кызыктуу болду деп ойлоймун. Жакса алдынан комментарийлерди күтөмүн. Бөлүшкөндү унутпаңыздар. Келгиле тез окууну же болбосо китеп окууну жайылталы. А китепти баштаган соң акырына чыгарыш үчүн ага кызыгуу керек. Мындай көнүгүүлөрдүн жардамы менен биз оюбузду топтой албай жатсак, алардын баарын тең ой топтоп, кызык китепти окууга кызыктырганга көп жакшы көнүгүүлөр бар. Буларды колдонсоңуздар, китептин акырына чыгасыздар. Саламатта туруңуздар. Көрүшкөнчө.